Бишкекте ипотекалык насыя алган жарандар митингге чыгышты. Бишкектеги өкмөт үйүнүн жанында ипотекалык насыя алган жарандар насыянын пайыздарын төмөндөтүүнү талап кылып митингге чыгышты. Митингдин катышуучулары өкмөт үйүнүн жанында 4%га түшсүн, МИК эл менен болсун, элдин көйгөйү чечилбесе жоюлсун деген талаптары менен чогулушкан. Ипотекалык насыя алган жарандар коронавирус пандемиясы учурунда келип чыккан каржылык кыйынчылыктардан улам 9%дык насыяны төлөй албай жаткандыгын түшүндүрүп, мамлекеттик ипотекалык компаниянын ставканы 4%га чейин түшүрүүнү талап кылышат. Насыя алуучулардын арасында 3-чү айын төлөй албагандар да бар. Апам 2016-жылы Капитал банкынан 12% менен насыя алып, андан кийин бул чен 9%га түшүрүлгөн. Кийинчерээк насыяны төлөөнүн 2 формуласы бар экендигин билдик. Бирок бизге эч ким бул тууралуу маалымат берген жок деп билдирет митингчилердин бири. Бишкекте жаранды коркутуп акчасын карактап кеткенге шектүүлөр кармалды. Бишкекте милициянын кайгыл кызматы карактоого шектелген жарандарды кармады. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык 22 декабрь күнү саат 21:35 чамасында 102 кызматына Маликов көчөсүндө эркек кишини тоноп кеткени боюнча маалымат келип түшкөн. Ыкчам тергөө тобу аталган жерге барганда 26 жаштагы Б аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда аны коркутуу жолу менен акчасын алып, андан ары качып кеткендери жазылган. Териштирүү иштерине шектүү катары 43 жана 41 жаштагы шектүүлөр кармалган. Алар Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп, бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, тергөө иштери уланууда. БШК президенттикке талапкерлер аттарды кайдан, кандай шартта алганын аныктады. Региондорго үгүт иши менен барган президентке талапкерлерге мингизип жаткан аттар белекке берилбегени аныкталды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында кече БШКнын жумушчу тобу келип түшкөн арыздардын негизинде 4 талапкерлердин өкүлүн чакырып жагдайды сураган. Бир талапкер кичи мекенине барганда өзүнүн атасынан кымбат баалуу атын миниптир. Талапкерлердин өкүлү аргымактын документин көрсөттү. Экинчиси атты стадион менен кошо ижарага алганын айтты. Дагы 2 талапкер эл менен жолугушууга барганда бирөөнүн атын минип, салтка ылайык ары бери бастырып, кайра ээсине берген. Бул тууралуу талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү айтып, видеосун көрсөттү, деди Журабаева. Ошондой эле ал жыйынтыгында талапкерлерге ат мингизүү, белекке берүү катары кабыл алынаарын, андыктан мындай ыкманы колдонбоо сунушталганын белгиледи. Мыйзам боюнча талапкерлерге ыктыярдуу түрдө материалдык колдоо көрсөтүү жана белек берүү анын шайлоо фондусу аркылуу жүргүзүлүшү керек.